Учурда адилетсиз болуп жаткан фактылар жок эмес. Ал эми тергөө комитети болсо түздөн-түз президентке баш ийет. Оперативник менен министр алып келген чийки иштерди кабыл албай коет, иш козгобойт. Албетте, адилетсиздикке кабылып жаткан жарандарыбыз камалбайт, дароо кое берилет. Мына ушундай кылганыбызда гана адам укуктары 100% болбосо дагы 95% сакталат. Келечек муунга коопсуздук камсыздалат. Укук коргоо тармагындагы жүргүзүлө турган чоң реформа тууралуу улуттук коопсуздук кызматынын отставкадагы полковниги Талант Разаков дагы пикирин билдирди. Айтымында тергөө комитетинин түзүлүшү ишти кароодогу адилеттүүлүк менен көз карандысыздыкты күчтөйт. Туура чечим деп ойлойм. Анткени бул тергөөнүн көз каранды эместигине чоң таасир этет. Объективдүү ишти объективдүү алып барганга кандайдыр бир кыландык болобу, башка бир тилектештик болобу сыяктуу нерселер жок болот да.